Эми биз азыр кинетикалык теория негизги жоболорун иш жүзүндө далилдениши биздин бүгүнкү темабыз. Эми бул жерде биз эң негизги сөз кыла турган нерсебиз молекула. Эми биз мурдатан айтылган сөздөрдөн ишендик. Молекула бул чынында реалдуу жашай турган нерсе. Ошондуктан биз молекуланын өлчөмүн диаметр деп коебуз. Себеби мына сүрөттөн көрүп турасыңар, молекулабыз биз мондай шар формасында. Эгерде биз диаметрин тапсак, анда биз өлчөмүн эсептеген болобуз. Же эмесе ошо молекуланын массасы менен М0 деп коеюн. Бул бир молекуланын массасы. Эгерде биз тажрыйба жүзүндө бул молекуланын диаметрин өлчөй турган болсок, анда биз ишенебиз чынында молекула бар экендигине. Эми бул тажрыйбаны окумуштуу классикалык тажрыйба жасаган. Ал кандай тажрыйба? Классикалык дегенибиз бул эң жөнөкөй тажрыйба и бизге абдан ишеничтүү болуп эсептелет. Ал төмөнкүдөй тажрыйба жасады. Көлөмү релейдин тажрыйбасында, тажрыйба деп коеюн, тажрыйба. Ал көлөмү 1 миллиметр куб болгон, 1 миллиметр куб болгон зайтун майын алат. Майын алат да идишке суу куюлган идиштин үстүнө ошо бир тамчысын тамызып көрөт. Мына азыр мен суунун үстүнкү бетин сызып коеюн. Суу мына идиштин үстүндөгү мына суунун үстүнкү бетин мындай сызайын. Бул суу болсун, суу деп коеюн, суу. Эгерде биз зайтун ошо 1 миллиметр куб болгон зайтун майын суунун үстүнө тамыза турган болсок, ал бир аз убакыт өткөндөн кийин зайтун майы суунун үстүндө мына моорекиндей болгон аянтты ээлеп туруп калат. Мындан ары канча убакыт койсок дагы өзгөрбөйт бул аянтыбыз. Бул эс деп коеюн. Бул зайтун майынын тамчысы. Эми бул жерден карагыла. Эмне үчүн ушунча көлөмдө ээлеп калды деп ойлойсуңар? Себеби кара бул бир тамчыны ала турган болсок, эгерде мына бул жерге тамчыны сыза турган болсом, мына тамчы эгерде мындай бул жерде молекуланын баары бир тамчылап турган болсо, биз муну суунун үстүнө тамызгандан кийин бул 1 миллиметр куб зайтун майынын молекулалары баардыгы мондай бир катмарда мына моорекиндей болуп бир аянтты ээлеп ушундай сүрөттү берет. Мына бул жерден карасыңар эми. Мына мооректи биздин өлчөй турган катмарыбыз D. Эми бул жерден карагыла. Эгер көлөмү белгилүү болсо, мына аянтын эсептей турган болсок, ошол кезде мына бул аянты S барабар 0,6 миллиметр квадраттан ашпайт. Эми биз кантип эсептейбиз эми? Эсептегенде бул жерге мен берилишин жазайын. Берилди. Көлөмү бизде 1 миллиметр куб болчу. Ал эми аянты 0,6 метр квадрат болду. Эми бизге табыш керек бул жерден эми. Бунун калыңдыгы, диаметрин деп коеюн. Эми маселе иштегенде биз жакшы билебиз, могу жерде карагыла, бирдиги бул миллиметр куб, бул метр болуп атат. Ошондуктан бир системага алып келип алалы. Бизге эми ылайыктуу сантиметрге алып келсек, анда 1 миллиметр кубубуз 0,01 сантиметр куб дейли. Ал эми муну сантиметрге айлансак, бул 6000 сантиметр квадрат. Эми дыны кантип диаметрин табыш үчүн бизде эми математикада формула бар, формулабыз. Анда эгерде көлөм тап десе биз
Биле негизин аянттын диаметрине көбөйтүп койсок болот. Бул жерден биз диаметр тапсак, анда ошо көлөмүн аянтка бөлүш керек. Мындан чыгарып көрөлү эми. Анда эсептесек, диаметрин эсептесек, бизде көлөмү белгилүү 0,001 сантиметр куб. Аянты болсо 6000 сантиметр квадрат. Муну биз эсептей турган болсок, жакындаштырып 1,7 көбөйтүлгөн 10⁻7 сантиметр мынакей ирелей ушундай жыйынтыкталган. Бул жерден карагыла, молекуланын өлчөмү 10⁻7 сантиметр. Бул абдан кичинекей сан болуп эсептелет. Бул зайтун майыныкы болду. Азыркы так эсептөөлөр боюнча, мисалы сууну алсак, суунун молекуласынын диаметри 3 көбөйтүлгөн 10⁻10 сантиметр. Ал эми алтындыкы болсо, алтынды алалы. Алтындыкы болсо диаметри жакындаштырып 2,8 көбөйтүү 10⁻10 сантиметр. Бул жерден карагыла. Бул жерден биз заттын молекуласын ала турган болсок, булардын бардыгынын диаметри ар кандай болуп эсептелип атат. Мисалы мынакей суунун молекуласы бул жерде H2O дедик, биякта 3 атом биригип атат. Ошондуктан булардын 3 атом болгондуктан булардын молекуласынын диаметри чоңураак болушу мүмкүн. Ошентип мына бизде Франсел физик Релей биринчи ушундай классикалык тажрыйба менен бизге ушу молекуланын диаметрин бизге өлчөп берди. Бул жерден алсак, бул сүрөттө көрүнүп тургандай, бул мисалы бул катуу заттыкы. Катуу атайын белгилүү тартипте жайлашкан. Муну мисалы суюктук деп койсок болот. Бул алыс болгондон мынакей газ абалында деп көрсөтсөк болот.